Балдар баарыңарга салам, кандайсыңар? Биз бүгүн Сомодо кездешкен былтыркы мисал талдайбыз. Бул кандай мисал? Бизге 2 тик бурчтуу 3 бурчтук берилген. Жактары 108, 5, 6 x'ти табышыбыз керек. Кантип табабыз? Карайбыз. Бизде бул тик бурчтуу 3 бурчтук кездешкенде сөз эмнени эске алабыз? Бизде Пифагор теоремасы бар. Пифагор теоремасы булган эмнени билдирет? Пифагор теоремада бизде карайбыз. Катет 1, катет 2 бар. Анын ортосу 90 градус. Андан бизде узун бул эмне? Гипотенузасы бар. Түшүндүңүзбү? Бул гипотенуза. Гипотенузаны кантип табабыз? Гипотенузаны табыш үчүн биз чоң тамыр жазабыз. Анан катет 1дин квадраты кошобуз катет 2нин квадратын. Кандай болду анда? Анан мисалы катет 1ди табыш үчүн кандай жазабыз? Катет 1ди табыш үчүн чоң тамыр жазабыз. Гипотенузанын квадратын кемитебиз катеттин квадратын. Катет 2нин квадратын. Ушуна кыскача эрежебиз, ушуну эске алышыбыз керек. Эми кантип чыгарабыз? Бул бизде узун, бул гипотенуза. Узун табыш үчүн эки кысканы кошобуз. Чоң тамыр жазабыз. 5тин квадраты кошобуз тамыр эмне? 108. Түшүндүңүзбү? 108. Бул жакта кечесиз. Бул жак 6 болуш керек, бул жагыбыз 5 болуш керек. Анда чыгат. 6нын квадраты. Канча болду? 36. 108дин квадраты бар го бизде. 36 кошобуз 108. Канча болду? Тамыр 144. Тамыр 144 болсо, бул жагыбыз канча бизде? 12. Mx кантип табабыз? Тамыр 12нин квадраты кошобуз 5тин квадраты. Канча болду? 144 кошулган 25. Бул канча болду? Тамыр 169. Жообуз канча? 13. Бул мисал түшүнтүбү? Түшүнтү. Эми ушунун баарын жазып чыгабыз. Керек болсо пауза коебуз. Анда эмес башка мисал чыгарабыз. Бизге мындай мисал берилген. Тамыр, бул жак 8 болсун, бул жак 6 болсун. Бул жагы 8 болсун, ортосу 90. Андан бул жагыбыз 3 болсо, x табабыз. Ошо кыскача мисалыбыз. Ушуну жазабыз, чыгарабыз өзүбүз, пауза коебуз керек болсо. Так, анан жалпы өзү бирге кошуп чыгарабыз. Эми карайбыз, канча чыгарабыз балдар? Бизге 6 8 берилген, анан x 3 берилген. Бул канча болот? Дагы бир жолу. Тамыр 6нын квадраты кошобуз 8дин квадраты. Канча болот экен? 36 кошулган 64. Тамыр 100. Жообуз канча болду? 10. Бул жагыбыз канча экен? 10. Mx кантип табабыз? Тамыр 3тин квадраты кошобуз 10дун квадратын. Түшүндүңүзбү? Канча болду? 9 кошулган 100. Жообуз канча? Тамыр 109. Биздин жообуз кандай болот? Тамыр 109. Бул түшүнтүү? Ошо мисалды эске алып, эмки видеону карайбыз. Чоң рахмат.